Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Япония Украинага ок өткөрбөчү жилеттерди жөнөттү. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка караганда ок өткөрбөчү жилеттер менен бирге башка кийүүчү аскердик каскалар, коргонуучу каражаттар да жиберилген. Белгилей кетсек, жардамдар Япониянын өзүн өзү коргоо күчтөрүнө таандык КС-767 үлгүсүндөгү транспорттук учак менен жөнөтүлгөн. Япониянын коргоо министрлиги тарабынан жасалган билдирүүдө даярдыктар аяктагандан кийин Украинага материалдык колдоо көрсөтүү улана турганын белгиледи. Кийинки этапта кийим-кечек, тамак-аш азыктары, дары-дармек жөнөтүүлөрү айтылды. Орусия менен Украина ортосундагы кагылышуу 24 февралда башталган. Бүгүнкү күндө согуштун качан аяктары бүдөмүк бойдон калууда. Маалымат булагы Назар News KG. Германия Орусиянын Украинадагы ыктымал аскердик кылмыштарын иликтөөдө Германиянын федералдык прокуратурасы Орусиянын Украинанын аймагындагы ыктымал аскердик кылмыштары боюнча иликтөө баштады. ДП агенттиги прокурорлор жасаган кылмыштар бар экенин көрсөткөн маалыматтарга ээ экенин жана алардын саны мындан кийин да көбөйүшү мүмкүндүгүн кабарлады. Der Spiegel сот тармагындагы өз булактарына таянып, прокуратура Орус армиясы ыктымал кассеталык бомбаларды колдонгондугу, турак жай кварталдардын жана жарандык инфраструктура имараттардын аткылагандыгы тууралуу маалыматтарды текшерип жатканын жазды. Эл аралык кылмыш кодексине ылайык тигил же бул өлкөнүн федералдык прокуратурасы дүйнөдөгү аскердик жана адамзатка каршы кылмыштар боюнча иликтөө жүргүзө алат. Белгилей кетсек, Орусия президент Владимир Путиндин буйругу менен аскерлер Украинага 24 февралда киргизген. Буунун маалыматы боюнча андан бери Украинадан 2 миллион адам өлкөдөн чыгып кеткен. Маалымат булагы Назар News KG. Рамзан Кадыров 10 миңдеген чечендер Украинадагы операцияга катышууга даяр. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украинаны демилитаризациялоо боюнча атайын операцияга катышууну каалаган Чеченстандан келген 10 миңдеген ыктыярчылар тууралуу айтты. Украинадагы жогорку командачынын буйругун аткарууга даяр. Чечен Республикасынан келген ыктыярчылардын саны 10 миңге жетет. Күн сайын күч органдары мындай буйрукту күтүп жатышат, деди Кадыров өзүнүн Telegram каналында. Ал кошумчалагандай, бул балдар клавиатура жазууга эмес, чыныгы ок атуучу курал менен так жана таамай атууга үйрөтүлгөн. Маалымат булагы Назар News KG. Орус армиясы 12 миңден ашуун аскерин жоготту. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орус армиясынын Украинадагы жоготуулары боюнча жаңы отчетун жарыялады. Тиешелүү билдирүү шаршемби күнү 9 мартта мекеменин Facebook баракчасында жарыяланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча 24 февралдан 8 март аралыгында Украинадагы орус аскерлеринин жалпы согуштук жоготуулары болжолдуу түрдө өздүк курам 12 миңден ашык адам, танктар 317, брондолгон согуштук машиналар 1070, артиллериялык системалар 120, жапырт аткылоочу реактивдүү система 5, абадан коргонуу системалары 28, учак 49, тик учак 81, автоунаа техникасы 482, жеңил ылдамдыктагы кайыктар 3, күйүүчү май куюлган 60 цистерна, учуксуз учуучу жет аппарат жок кылынды. Эске салсак, Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери бир нече шаарлар талкаланды. Жүздөгөн аскерлер жана жайкын тургундар мерт болуп, качкындардын саны көбөйдү. Маалымат булагы Назар News KG. Орусия менен Украина жарандарды эвакуациялоо үчүн ок атышпоо тууралуу макулдашты. Орусия менен Украина калкты 6 гуманитардык коридор аркылуу эвакуациялоо үчүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:00дон 21:00го чейин 12 саатка ок атышпоо тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Украинанын министри Ирина Верешук өз кайрылуусунда билдирди. Маалыматка караганда, Энергодар Запорожье, Сумы Полтава багыты боюнча, Мариупольдон Запорожье, Волноваха Покровск шаары, Изюм Лозовое багыты боюнча гуманитардык коридорлор ачык. Белгилей кетсек, Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаалга байланыштуу украиналык жарандар башка өлкөлөргө баш калкалоо үчүн чыгып кетип жатышат. Буунун маалыматында учурда Украина качкындардын саны 2 миллиондон ашты. Эгер кырдаал токтобосо, аталган аймактан чыгып кеткендердин саны 4 миллионго жетиши мүмкүн. Маалымат булагы Назар News KG. Бириккен Улуттар уюму тоолуу Бадахшандагы абал үчүн тажик бийлигин сындады. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши тажик бийлигин тоолуу Бадахшан автоном облусунда саясий жактан башкача ой жүгүрткөндөрдү кысымга алуу тажрыйбасынын уланышы жана коркуу атмосферасынын түзүлүшү үчүн сындады. Буунун жогорку комиссары Мишель Бачелет кеңештин 7 мартта өткөн 49-сессиясында тажик оппозициясынын басымдуу бөлүгү эл аралык стандарттарга туура келбеген сот жараяндарына узак мөөнөткө түрмөгө кесилгенин
билдирди. Тажикстандын бийлиги Бачелеттин билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек, бирок мурда саясий оппоненттердин кармалганын четке кагып, сот өкүмдөрү адилеттүү жана калыс болгонун белгилеп келген. Мен Тоолу Бадахшан облусунда интернеттин өчүрүлүшүнө өкүнүп жатам. Мындай ыкма адам укуктарын одоно бузуу болуп эсептелет, деди Бачелет. Харок жана анын тегерегинде жашагандар былтыр ноябрдан бери интернетке кире албай калышкан. Тажикстандын байланыш кызматынын жетекчилиги мунун себеби боюнча так жооп бере элек. Былтыр ноябрда Тоолу Бадахшан автоном облусуна караштуу Рошткалин районунун тургуну Гулбидин Зиёбеков атайын операция учурунда өлтүрүлгөндөн кийин аймакта кырдаал курчуп кеткен. Харокто анын өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылган нааразычылык акциялар өткөн. Аскер прокуратурасынын өкүлдөрү ноябрь окуяларын азыркыга чейин иликтеп жатканын айтууда. Бирок жашоочуларды интернеттин жоктугу, кысымдын күчөшү, ири сандагы аскерлердин топтолушу жана алдыда дагы атайын операция өтүлүшү мүмкүн деген кептер кооптонууда. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Туркия Орусияны ишенимдүү газ берүүчү деп атады. Туркия 30 жылдан ашык убакыттан бери Орусияны ишенимдүү газ берүүчү катары көрүп келген жана газ берүүнү улантууну күтүп жатканын өлкөнүн энергетика жана жаратылыш ресурстары министринин орун басары Алпарслан Байрактар билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Газ менен камсыздоо маселеси дагы биз үчүн абдан маанилүү. Анткени Туркиянын бул ресурска болгон муктаждыгынын 45%-ын Орусия тарабынан жабылат. Мен айткандай, Россия Федерациясы 30 жылдан ашык убакыттан бери ишенимдүү газ жеткирүүчү болуп келген жана бул уланат деп үмүттөнөм, деди Байрактар. Ал кошумчалагандай, Анкара көгүлтүр отуна дүйнөлүк баалардын рекорддук секириктерине тынчсызданып, мындай динамика ар кандай экономикалардын туруктуу өсүшү менен шайкеш келбейт деп эсептейт. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Кытай Орусияга каршы санкцияларга кошулбайт. Батыш Кытайды канчалык ынандырууга аракет кылбасын, эпке келбейт жана анти-орусиялык санкцияларга кошулбайт. Украинадагы жаңжалга карата бейтараптуулукту карманат. Бул тууралуу Кытайдын социалдык экономикалык изилдөө борборунун жетекчиси Андрей Островский билдирди. Кытай эч качан анти-орусиялык санкцияларга кошулбайт. Украинадагы жаңжалга карата бейтарап бойдон калат. Анткени биз жакшы коңчулук мамилелер боюнча 20 жылдык келишимге кол койгонбуз. Ал дагы 5 жылга узартылды. Мындан тышкары жакында дагы 2 маанилүү келишимге кол коюлду. Пекин адатта мындай келишимдерди бузбайт. Ал кырдаалдын өнүгүшүнө кылдат көз салып турат, деди ал. Батыш Кытай бийлиги Украинадагы жаңжалга карата бейтараптуулук вариант эмес жана алар жөнгө салууда башкы ролду ойноого мүмкүнчүлүгү бар деп ынандырууга аракет кылып жатат, деп билдирди бир күн мурда АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Виктория Нуланд. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.